ар бирибиз ошол программадагы эле адамдарбыз. Ар бирибиздин ичибизде цифра гана сүйлөйт, энергия гана сүйлөйт, башкача боло албайт. Академик болобу, президент болобу, ким болсун, жаман жакшы адам жок. Адамдын баары жалган сүйлөйт. Же өзүн тааныбайт. Бул адамдын жан дүйнөсүнүн ачкычы ошол 8 цифрада. Ар бир адам ар түрдүү цифра бар, ошо төрөлгөн. Эми ошол адамга кандай таасир этет? Бул адамдын жан дүйнөсүнүн ачкычы ошол 8 цифрада. Ар бир адам ар түрдүү цифра бар, ошо төрөлгөн. Эми ошол адамга кандай таасир этет? Мен 21-07-75 бул деген бул адамга кандай таасир этет? Аял затына кандай таасир этет? Анан турмуш жолуна кандай таасир этет? Ооба, адамдын туулган күнү бул 8 цифра, 8 энергия. Ошол жерде бардык ачкыч бекитилген. Адамдын тагдыры. Бул адамдын жан дүйнөсүнүн ачкычы ошол 8 цифрада. Ар бир адам ар түрдүү цифра бар, ошо төрөлгөн. Эми ошол адамга кандай таасир этет? Өзгөчө аял кишиге дедиң, Мисалы үчүн, сенин цифраң алайлы. Код души деп коет. Сенин жан дүйнөңдүн коду ошол 8 цифрада. Биринчиси туулган күнүң 21. Бул 2, 1 деген цифра. 2ге 1 кошсо 3 болот. 2 орундук сан болсо, бири-бирине кошуп 1 сан чыгарабыз. Демек, бардык аламда, планетада туулган адамдардын баарынын туулган күнүн биринчи чыгарып алабыз. Кайсы сан? 1 орун чыкча. Мисалы, сеники 2 орунду сан 21 болсо, 1 болду. Демек, бул 3 болду. 3 деген эмне? 3 деген сандын артында энергия турат. Кайсы энергия? Юпитер планетасынын энергиясы. Эми биз ар бир адамга түшүнүктүү болсун деп, сен төрөлгөндө аламда Юпитер планетасы кезекте турган, сенин аң сезимиңди Юпитер планетасы башкарат эми өмүр бою деп айтпастан, Юпитерди да айтпастан, Юпитерди 3 деп белгилеп койгон. Ошентип 3-төр деп коебуз кыскасы. Сен 3 деген энергиянын ээсисиң. 3 деген энергияны алып. Сага кайерде болсоң дагы жер планетасынын үстүндө жүргөнүңдө Юпитер дайыма таасир этип турат. Эми 3 деген энергиянын ээси кандай адам болот? Кантип таасир этип атпайбы? Ошол жан дүйнөсүнө кантип таасир этип атат? 3-төр булар бул дүйнөдөгү ар бир адамдын плюсу минусу бар. Плюсун айта турган болсок, 3-төр булар эң билимдүү адамдар. Гуру знание деп коет. Билимдин гурусу. Гуру деген гуру. Караңгылыктан жарык алып чыгуучу адам. Билим гана бизди жарык алып чыгат да бул дүйнөдөчү. Ошол билимге умтулган дайыма өтө татаал, фундаменталдуу билимдерди сиңирип, анализдеп, башка бирөөгө өткөрүп бере ала турган адамдар болот. Чоң илимдерге акыл, табияты жетет, аң сезими, парасаты жетет. Ошону жакшы өткөрүп бере ала турган адамдар. Табиятынан ошондой. И эң максаттуу адамдар болот 3-төгүлөр. Алдына максатты койдубу, эч ким нар жака бер жака жылдыра албайт. Ошо максатына туура жөнөйт да. Ошо башка эч нерсе алагда кыла албайт буларды. Ошондой адамдар анан минуска түшүп калганда бул адамдар, алар аябай категоричный деп коет. 3-числодогу адамдар деген, демек, ошол Юпитер планетасынын энергиясын алып жүргөн адамдар. Адам плюста, минуста болот. Башкача айтканда, жаман, жакшы адам жок. Бардык адам же маанай, жаркын, 3 жарык жакта жашап аткан маал болот, же болбосо 3 караңгы өтүп кеткен маал болот. Караңгы өтүп кеткенде минуска түшүп калат дейбиз. Анда ал адамдан өткөн көкпет жок. Өжөр жок ал адамдан өткөн. Принципиалдуу адам жок андан өткөн. Болду, айттымбы, айттым, дедимби, дедим дейт да, болду. Эч кимди укпайт. Анан пустословие, куру сөзгө өтүп кетет. Эртең жасайм, бир күнү жашоомду өзгөртөм, мына эртең байым, мынаны жасайм деп эле сөз сүйлөп калат да. Азартка, кумарга кирип кетет. Ал кандай? Тез байый калам, ушу жерге шунча акча сала калсам, тез чыгат деп, ушундай эсидарды тез чыга турган жактарга көңүл буруп калышы мүмкүн. Ушул адамдын минуска түшүп калгандагы 3. Эми бул адамдын 3 энергиясы, бул адамдын акылы.
Адамдын акылында адамдын максаты бар. Демек, 3-4 плюста болсо максаттуу өжөр, аркасынан бир жашоодо из калтыргысы келген адамдар. Минуста болсо жөн эле көк бет өжөр болуп, принципиалдуу болуп, өзүнүн эрежесине баарын салып, баарын контролдоп, баардыгын мен айткандай болосуң, мен айткандай кийинесиң, мен түшүнбөйм сени, мен айтканды кыласың деген адамдар болуп кетет да. Ал эми ошондуктан жаман жакшы адам жок дегенден кийин мен кайдан билем, ал 3-түн энергиясын алып жүргөн адам өзүн кайсыл жакта алып жүрдү? Жаркын жакта алып жүрдүбү, караңгы жактабы? Жаркын жакта алып жүргөндөрүн мен билем. Мисалы үчүн 3-4-ün Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов 3-число 12 декабрда. Мен эң сүйүктүү жазуучум. Былтыры кабыргабызды кайыштырып кеткен Чубак ажы 21-число, 3-число. Ошон үчүн ислам илимди аябай жакшы түшүнө алып, тынымсыз аябай көп китеп окуйт 3-4. Китепке эч тойбойт. Ошон үчүн мынанча китеп окудум, моундай болду дегендин баардыгы анын энергиясы ошондой. Китеп окуган сайын мээси ачыла берет 3-4-үнчү. Чыңгыз Айтматов да кандай нерселерди жазды, Тавра Кассандралар жазды. Өтө анализи күчтүү болот алардын, келечекти көрөт. Чыңгыз жазган Тавра Кассандраларды, Чыңгыз жазган кыяматты кылым каратар бир күндө али күнчө биздин элдер түшүнө элек. Мисалы, Европа алдыңкы өнүккөн адамдар гана түшүнбөсө, Чыңгыз жазганды биздин адамдар али түшүнө элек да. Бул ошол эң адамдуу гуру болгон үчүн, билимдүү адамдар болгон үчүн. Эгерде дүйнөдөн ала турган болсок, биз эми бизге белгилүү болгон адамдар, мисалы, Арнольд Шварценеггер 3, Майк Тайсон 3, мисалы. Аялдардан Моника Белучи 3, мисалы үчүн. Кыргыздын сулуулары Таттуу Турсунбаева 3, мисалы үчүн. Эң акылдуу айымдар. Өзүнүн акылы менен булар 3-4 каерде кантип сүйлөштү? Ориентация деп коет да, знание, каерде кантип жүрүштү билет 3-4. Да, ошон үчүн алар көп ийгиликке жеткен, өжөрлүгү менен максатына ушуну койдум дедиби, ошого жеткен адамдар. Демек, Кыргызстанда эмне ошондой 3-4 жокпу? Өтө көп. Бирок ал өнүгүп атабы, ошол энергияны деңгээлинде өнүктүрүп жатабы? Ал көптөгөн курчаган чөйрөгө байланыштуу, кандай үй бүлөдө өтөрөлдү, ошол ата-энеси кандай энергияда, жет атасы кандай болгон, кандай мамлекетте, ошонун баары таасир этип, анан өсүп чыгат да. Минуста болгондо дагы чөйрө таасир этет, ата-энеси таасир этет, анын көп нерселер таасир этип, ал минустагысын көрүп калышыбыз мүмкүн дагы. Бул жаман энергия деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Жаман жакшы энергия жок. Кыйыны, алсызы дагы болбойт. Энергия жөн эле энергия. Ошону алып чыксак болот. Демек, эң күчтүү плюс жагына кылсаң дагы болот өзүңдү. Минус өнүкпөй койсоң, карабай койсоң, минус жагында кете бересиң. Өзү тандайт адамчы. Ошол адамдын тагдырына таасир этиши, демек сенин биринчи туулган күнүң 21, сенин баары бир жөн койбойт жан дүйнөң. Сенин жан дүйнөң бул дүйнөгө келгенде, сенин жан дүйнөң насаат бергени келген, насаат айтканы келген жан дүйнөң. 3-4-ün баардыгы ошондой. Насаат айта тургандар. Мындайча айтканда, мугалимдер, Кудайдан келген мугалимдер. Ошондуктан 3-4 сүйлөп атканда баардык адамдардын кулагы ачылат, рецептор кулак ачылат. Кааласа угат баардыгычы. Анан ошон үчүн биз чубак тукканбыз, баардыгыбыз жакшы көрөбүз. Укпаганга мүмкүн эмес да. Өнүккөн 3-тү баары угат. Өнүкпөгөн 3-төн баары качат. Ал себеби мен айткандай болот, мен эрежеге салат. Өзүн эң чектеген адамдар 3-4 болот. Бул болбойт, буну ичсем болбойт, буну жесем болбойт, бияка бассам болбойт, түз жүрүшүм керек деген адамдар өзүн өстүрбөй койгон 3-4 болот да. Ошондуктан билими жетишпегенде өзүн чектеп алат 3-4. Билими ашкан болсо, анда ал 3-тү баары ээрчип жүрүп угат, акылын алат баардыгы. Анан экинчи айыңда, анан жылыңды кошкондо, бул сенин ичиндеги кандай сапаттарың бар, 8 цифра. Тубаса Алла Таалам берген. Кандай болушуң мүмкүн, күчтүү жагың, алсыз жагың чыгат. Ал эми баарын кошуп келгенде 33төн кийин кандай аял кайданасың алда чыгат. Мен эң жакшысы суицайдан тапканым
Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деген макалдын жообун таптым да мен Сүт сайданчы. Мурда ушул макалдарды угуп антип күлөрчүмүн да, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат? Жаман катынды ушу эркектер кылат да, анан кайдан деп ушинтип ойлончумун да. Энергияны таасир берет экен. Көрсө сен уже төрөлгөнүңдө белгилүү болот экен да. Сен 33гө чейин кандай болосуң, 33төн кийин кандай болосуң? Эч ким мындан чыгып кете албайт. Бир кемеге түшкөн эч ким чыгып кеткен эмес. Анан 33гө чейин сен мисалы үчүн 3 энергиясында жүрөсүң. 33гө келгенде сени алмаштырып койгондой. Сага кошумча энергия берилет 33төн кийин. 33гө чейин бардык адамдар эгода жүрөт. Эгода мындай айтканда эгоисттер болот. Өзүнүн максатын көрөт, болду, эч нерсе токтотпойт аларды. А сенин жан дүйнөң наставничество кылгысы келет, бирок сенин акылың мынтип айтат: бардыгын анализдейбиз, баарын контролдойбуз, баарына камкордук кылабыз. Биз сактабаганда ким сактайт ааламды, адамды? Баламы, күйөөмү? Мен карабаганда ким карайт дейт дагы, бардыгын көтөрүп алат. Ушундай болот да 3-4. Бүтүн элди сактайм, жерди сактайм деп 3-4 бардык жерде ошентип күйүп аткан адамдар. 3-4. Анан 33гө чейин ошол максатта гана алып келет акылың. 33гө келгенде сага кошумча энергия берилет Алладан. Бул сенин кошумча энергияң 5 экен. 5 кайдан чыкты? Туулган күн, ай, жылың кошкондо, жалпысы баары чыкканда 5 сан чыгат. 1 сан чыккыча кошо беребиз. 2-ге 1 кошобузбу? 2-ге 1 кошобуз. 3. 7-нчи ай, 3гө 7-ни кошобуз. 10. 1 болду. Эми 1900 кошобуз. 2 болот. 7-ни кошобуз. 9 болот. 9га 5-ти кошобуз. 14 болот. 1ге 4-ти кошсок 5 болот. Аягында башкача айтканда 8 санды жазып туруп катар кагазга туулган күн, ай, жылды. Ар биринин ортосуна плюсту кошуп чыгыңыздар. Кайсы сан чыкса, мисалы үчүн 25, 30 чыкса, аны да бири-бирине кошобуз. 1 сан чыккыча. 1 сан бул 5 болуп чыгат. Жыпардын немеси, мисалы, датасы. Ошондо биз биороботпуз. Мисалы үчүн азыр мен алдым да, биоробот отурат 3-5 деген. Биз бул жер планетасына келатканда, бул жан дүйнө келет. Жан дүйнө эч качан өлбөйт, душа. Душа келатканда бизге Алла Таалам телону берет, белекке. Телону алабыз, келатканда бизге пешенебизге тагдырыбызды жазып жөнөтөт. 3-5 болду, бар эми жер планетасына барып, өзүң жашооңду жашап, программаңды аткарып кел деп. Программа ума деген ошол миссияң бар сенин. Келгенде эмне жумуш аткарасың, эмне кыласың, өз ордуңда болосуңбу, болбойсуң, бул сенин тандооң. Бирок сен качан төрөлөсүң, качан күнүң бүтөт, баары белгиленген. Бирок кантип жашашың ал сенин. Сен өзүң тандооңду берип туруп жөнөткөн бул жер планетасына. Жан дүйнөң келди, жан дүйнөнүн колунда программасы бар, акылы бар. Акылы номер 3 сеники. Кызматы кантип кызмат кылат десе 5 болуп кызмат кылат деген 5 энергиясынан. 33гө чейин бир гана алат, бүт жаштар азыр эгоисттер деген ушунда. Алат, такырат эне жөнүндө эч ойлонбойт, эч ким жөнүндө. Мен дешет. Укпайт ошон үчүн бала чакаң. 33төн кийин эми Алла Таалам айткандай болот. Эми бересиң. Чогултканың, алганыңы бересиң деген, кызмат кыласың деген служение. Кызмат кыласың дегенде ар кимдин өзүнүн энергиясы бар. Сенин энергияң 5. 5 деген кантип кызмат кылат? Обществого, коомчулукка пайда алып келиш керек. Мына сен азыр ушул ишти кылып атасың да, жан дүйнөң баары сени ошондой кылат. Жан дүйнөң наставничество бирөөгө маслихат айтып, жакшы кепти, жакшы нерсени айтыш керек. Анан көбөйтүп, көптөгөн коомчулукка айткың келет. Сени отургузбайт баары. Ошон үчүн сага ушундай идея келет. Башкага келбейт мындай идеячы. Анан ар бирибиз ошол программадагы эле адамдарбыз. Ар бирибиздин ичибизде цифра гана сүйлөйт, энергия гана сүйлөйт. Башкача боло албайт. Академик болобу, президент болобу, ким болсун, мен кыймын деп ойлойт акылында. Цифрасы гана сүйлөйт. Ошон үчүн биздин Жанат агай айтат, жаман жакшы адам жок, адамдын баары жалган сүйлөйт. Же өзүн тааныбайт. Цифрасын көр, болду. Эсептеп болду. Ал адам эмнени карап атат, эмнени сүйлөп атат, билесиң дейт. Себеби адамдар өзүнүн эгосунда да, ал эми 33 жаштан кийин мына кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деген макалга күлүп атам деген. 33гө чейин 3 болуп жүрдүң, 33 келгенде 5 болуп калдың. 5 деген таптакыр башка энергия, 3 деген башка энергия. Ошон үчүн алган мырзалар аялын тааныбай калат. Мен алганда андай эмес эле, мени дайыма колдоп турат эле, мен айтканда отур десем отурат, тур десем турат эле, бир эле мени көрөт эле дейт да.
5 болгондо ал эч кимге баш ийбейт, эркиндикти гана каалайт. Өзүн эркиндикке эгерде салбай турган болсо согуш чыгарат ушул жерде. Согуш болду, эч кимди укпайт. Ал эркин койсо, анда ал тез кыймылдап, мен баракабаш деп коем. Өтө көп нерсени көбөйтүп, үйдө көп нерсени көбөйтө турган аял. Бул дүйнөдө баарын көбөйтөт. Мисалы үчүн 3-5 деген бул Моника Белуччи. Мисалы, мен алдымда Моника Белуччи отурат десем болот да. 3-5. Ал эмнени көбөйттү? Бир канча ролдорду көбөйттү. Бир канча кинолорду көбөйттү. Акылдуу аял, аялдын образын түшүндүрө алды, чагылдыра алды. Таттуу Турсунбаева да 3-5 болот, мисалы үчүн. Таттуу дагы ошол аялдын так жылын азыр эсимде жок, мен эсептегенимде 3-5 болгон да. Мен мындай азыр эсимде бул 3-5, 3-5, 2-5, 6-7 ушинтип эле кете беремчи. Жылдар ичинде. Эсептеп калат кезде. Да, себеби ал эмне кызмат кылган, эмнени көбөйткөн, эмне кылып иштейт бул деш үчүн эле мен баш аягын кошом дагы, уже мындай кылат экен бул адам деп койсуң да. Ошон үчүн сен дагы ошондой эле энергиядагы аялсың. 3-5. Эч кимге баш беришпейт, эч нерсеге ишенишпейт, эч кимди ээрчишпейт, өзүнүн акылына таянат, өзүнүн күчүнө таянат. Анан ошону коомчулукка пайда алып келейин дешет. Ошондой адамдар болот да. Ушуну таасир этет энергия. Суцай деген бул бизди өзүбүздү изилдейт, адамды. Адамдын табиятын изилдейт. Биз кимбиз? Эмнеге келдик? Эмнеге жашап атабыз? Кантип жашасак туура болот? Кантсек бактылуу болобуз? Деген суроолордун баарына жооп бере турган философия. Адам жөнүндөгү. Ал эми бул ааламда эң кымбаты бул биз өзүбүз, адамдын өмүрү. Бирок муну илимдүүлөр, билимдүүлөр, байлар, миллионерлер, олигархтар гана билген. Эми азыр заман өзгөрүп, онлайн технология келип, 2000 жылдык келип, онлайндын шарапаты менен көп нерселер тездик менен баардык адамга жайылып ачылып атат да. Ал эми дал ошол Суцай илими бул трансформация кылуучу илим. Мунун өзүн жаңыртып, кайра азыркы биздин жашоого ылайыктуу кылып чыгарган адам бул Жанат Кожомжаров. Менин устазым, агайыбыз Жанат Кожомжаров, казак улутунун адамы, Москванын жараны азыр учурда Ысык көлдө, биздин Кыргызстанда окутуп атат. Суцай илимин Жанат автору азыр Суцай деп ушул илимдин автору Жанат Кожомжаров. Ошол агай азыр таратып атат, түшүндүрүп атат. Ал эми тамыры бул 5000 жылдардан бери болуп келген илим. Бардык жакшы нерселер мурдагы унутулган эски нерсе деген. Бул миңдеген жылдардан бери колдонулуп жашоодо баа жеткис илимге арналганда, мисалы үчүн Секрет деген кинону билесизби? Секрет деген. Билесиздер да, Купуя сыр деген. Көпчүлүк билишет, Купуя сыр деген кыргызча китеби дагы которулган, Секрет деген китеби дагы бар. Ронда Бёрондагы аябай көпчүлүк окуп, ошондо Секретте бул атадан балага бекитилген сыр деп айтылат да. Тартып алуу күчү жөнүндөчү. Ошол бардык жооп ушунун ичинде бекитип, өзүнүн адамдарын айтып, байлардын арасында, олигархтардын арасында падышалардын илими да билишкен. Жөнөкөй калкка жеткен эмес, алардын кудурети дагы жеткен эмес аны алгангачы. Азыр учурда ар бир адам окуй алат. Ар бир адамга ачык. Эгерде ал өзү даяр болсо, бул илимди өздөштүргөнгө, алганга.